Экинчи сабак кыргыз аялдар поэзиясынын башаты элдик өзеки чыгармачылыктагы орду. Кыргыз аялдарынын чыгармачылык башатында бешик ыры менен кошок, каргыш, алкыш дегендер турат. Бул алардын өзгөчө физиологиялык табияты менен байланыштуу. Эненин бешиктерме отуруп, баласын уктатып, эркелетип ырдаган ырлары классикага айланган. Алар жөн гана ыр эмес, анда акыл насаат айтуу, ата журт, мекен таанымын, наристенин жан дүйнөсүнө сиңирүү оз уйпасы бар. Анда ошол доордун, мезгилдин кыргыз турмушунун көрүнүштөрү бар. Мисалы тексттерге кайрылсак, алды ак балам, ак бешикке жат балам, ала булут куралды, ашыгыштуу чак балам. Алды бөбөгүм, айрандуу кезде төрөлдүң, кетти атаң аңчылап, канжыга толгон эт келет. Энең кетти, мейманга эмчеги толгон сүт келет. Алды бөбөк тура тур, аңылдабай уктай тур, атакең кулжа аткандыр, ак туяга атка арткандыр. Балама тамак берем деп ашыгып келе жаткандыр деп кетип атат да. Анан жогорку саптардан көрүнүп тургандай, бешик ырларында аял заты кыргыздардын аңчылык, мал чарбачылык, дыйканчылык менен күн өткөргөн эл экендигин билдирип атат ошол саптар аркылуу. Жатып алчу жай баракат кез эмес, тириликти ыргагынан бузбай, оокат кылчу, ашыгыштуу кез экендигин дагы көрсөтүп өтүп атат. Бул кыргыз адабиятындагы ондогон бешик ырларынын бири гана да. Демек, ар бир башка жаратылган бешик ыры бир эле учурда бири-бири менен бири-бирин маанилик жактан толуктап, ойду экинчиси тереңдетип жүрүп отурган. Ал эми кошок ырлары кыргыз озеки адабиятынын маанилүү бөлүктөрүнүн бири экендиги талашсыз. Күйөөсүнөн жакындарынан айрылган аял ыйлап, көзү өткөн адамдын адамдык жактарын, турмушта кылып өткөн иштерин, кулк мүнөзүн, ой максаттарын ырга салуу аркылуу адамдын ордун, баркпасын аныктап койгон. Биздин адабиятта устанын аялынын кошогу, мергендин аялынын кошогу, дыйкандын аялынын кошогу өңдүү кошоктор бар. Аларда кошок кошуп аткан адам ошол кесип ээлеринин тирүүчүлүктө эмне менен алектенгендигин, кандай адам болгондугун, өзүнө кандай жакындыкта экендигин, кошокту ушул кошуп атып, жоготуунун ушул өзүнө тийгизген таасирлерин, өзүндөгү сезим туйгуларды бүт сөзгө алат. Мунун өзү демек кыргыздагы ошол кесипкөйлүктүн ар кыл тарабын ачып берүүдө кошоктун дагы мааниге экендигин айтып турат да. Уста, мерген, дыйкан деген ким экендигин туюнтуу, ушул сыяктуу нерселерде, мисалы, бул жанр айыл жергесинде бүгүнкү күнгө чейин улантылып келатат. А бирок авторчулук маселесине келгенде, тарыхта 18-19 кылымдардын чегинде жашап өткөн Акшербет деген акындын атасы Бүргөк ханга кошкон кошогу сакталып калган. Аны эл оозунан жыйнап, жарыкка чыгарган Касымбек Сейдакматов менен Кушубек Исан уулу деген авторлор ошол Акберметтин ата бабалары жердеген талас өрөөнүн кулундары болушкан. Ал кошокто хан атам кокондон бери аттанган, колдун жолун торгогон, кокус чаап алат деп коңшу солтону жоодон коргогон. Карагайдын как бутак кайрып алган хан атам, сарбагыштан солтону айырып алган хан атам деп атасынын кыргыздар уруу-уруу болуп чабышып турган мезгилдеги иш-аракеттерин, деги эле анын баатырлыгын, кулк мүнөзүн сүрөттөө аркылуу ошо тарыхта болуп өткөн адам тууралуу айрым маалыматтарды тактап берет да. Анан деги эле суроотуу болот, кошокту аял адамынын кошуп калышына эмне себеп деп. Коомдук жактан алганда аялдын орду эркектикинен төмөн болуп келгендиги тарыхта маалым. Кайсы гана маданиятты албайлы, аял ириде аш посчу, тикмечи, үй тазалагыч, күйөөсү менен балдарынын камын көрүүчү. Чыгыш элдеринде болсо бир хандыктардын гарем мүчөсү, уй бээ саагыч, ал азыктарды иштеткич, ушул сыяктуу гана кызматтарды аткарып келишкен да, алардын айтчу сөзү аз болгон. Раз өзү түшүнбөгөн коомдук теңдикти издеп, бунт кылган биринекин аялдар болгонун эч ким танбайт. Бирок алар доорду, көз карашты, менталитетти өзгөрткөнгө алсыз болчу да. Раз кыргыздын кыз келиндери алты баканы селкинчектеп, жаштык доороону сүргөндө шек жок, бирок жаратмандык үчүн аларга эки учурда гана мүмкүнчүлүк берилген. Биринчиси ушу бешиктерме отурганда, экинчиси кошок кошуп отурганда көбүрөөк мүмкүнчүлүк берилген. Натыйжада аялдар бир кубанычта, бир кайгыда көкүрөгүндөгүн төгүп алышкан. Кыргыз аялдары дүйнөгө келген адамды ырдап тозуп алып, дүйнөдөн өткөн адамды ырдап узаткан да. Белгилүү изилдөөчү Батма Кебекованын кошокчулар туурасындагы төмөнкү оюн айта кетсек ашык болбос.
Акын болууга далалаттанган кыз келиндерге караганда кошокчулардын жагдайы бир аз дурус болгон. Анткени негизинен аялдар жанры эсептелип, кошок кошууну эч ким эребен төрөбөн көрүп тергөөгө алган эмес. Бирок салт катары айтылыш ордуна жанрдык өзгөчөлүгүнө ылайык ал тар чөйрөдө айтылып, кошокчулардын ысмы акындар сыяктуу калкка кеңири тарай алган эмес. Эже ушинтип жазат да. Ушуга эле үндөш пикирди ага чейин адабиятчы Салижан Жигитов айткан, кыргыз зайыптары революцияга дейре өз арасынан бир да атактуу төкмөрчү чыгара албаганы эңириде социалдык себептер менен түшүндүрүлөт. Шек жок, ал заманда деле акындык өнөргө жөндөмү бар аялдар аз болгон эмес. Буга баарыдан мурда улуттук озеки поэзиябыздагы кошоктор айкын далилдейт да. Тарыхта ысымы белгилүү Бүргө хандын кызы Ак Шербеттен тышкары Акбермет Каракол кызынын айтылуу кадимки Курманжан Датканын, Бурулчанын азын оолак чыгармачылыгы коомчулукка белгилүү. Элдик озеки чыгармачылыктын өлгөлөрүн жыйнаган Каюм Мифтаков Акберметтин өзүнүн айтып берүүсүндө анын ырларын жазып алып, ал эми фондудан бул маалыматты адабиятчы Сулайман Кайыпов коомчулукка алып чыккан. Чалагөз Иманкулов болсо Өмүр элестери аттуу китебинде Бурулчанын өзү айтып берген айтылуу жана Селкинчек аттуу орунун текстин берген. Курманжан Датканын Надира аттуу өзбек акыны менен курбу болуп, дайыма ымалада жүргөндүгүн, тарыхта Жаркынайым деген ат менен ырларын калтыргандыгын тарыхчылар Абасбеков менен Кыяз Молдокасымов белгилешет. Ал эми эгер мындай кайрылып көрсөк, текстине Акбермет Каракол кызынын бизге жеткен саптары төмөнкүдөй: ой боюма койбостон, манаптар айтканыма болбостон, барасың деп күч кылды, бир жаманга туш кылды. Камчымды колго илгемин, бу жаман кардал болуп келгенде, кадырыма жетпейт деп мен шорду какылдап ыйлап билгемин. Тизгиним колго илгемин, түбү жүрүп бу жаман теги ылайык келбейт деп мен шорду далдырап ыйлап билгемин деп айтылган ырындагы ойлордон улам байкалган нерсе, ал канчалык теңсиз коомдун курмандыгы болгон менен, ошол эле мезгилде өз кадыры менен тегин ойлогон кыргыздын жүрөктүү кызынын элесин берет да. Ырас өзү айткандай, көз жашын нечен көл кылгандыр, бирок ошол эле мезгилде ал жазмышка жөн гана баш ийип берген жок. Кадырыма жетпейт деп, теги ылайык келбейт деп ыйлаганын эске алсак, демек кыргыз кызы кандай катаал шарт болбосун, өзү баркпаасын билген, кыргыз кызынын дүйнөсүндөгү мындай ички бунт бир катар мисалдардан жолугат. Мисалы, өз теңине умтулган Ак мөөр, андан тышкары тарыхта Качкан кыз деген ат менен белгилүү болгон Каптагай кызы, Мактым, Жаңыл мырза жана башкалар булар дагы ошо кыргыз тарыхынын көбөлөрү. Акбермет акындагы дал ошол замандаштарынын тагдырын чогултуп келип, өз дүйнөсүнүн муң зары аркылуу ыр кылып айтып берип атат да. Бу жаман жүрөт жармашып, ачар бактай арбашып. Алтындан чачпоо тагам деп, ай тийгизбей багам деп. Ар кандай кылып жагынып, эмне десең мен макул жүрөмүн деп багынып. Күмүштөн чачпоо тагам деп, күн тийгизбей багам деп, бу жаман күлө басып жагынып. Макул десең мен макул, сага кыламын деп багынып. Делген саптардан Акберметке баш кошо турган адамдын деле ошо болочок жарын оңой тутпастыгын, ал деле болсо ички миңалекеттик сезимдин толкунунан өтүп, эптеп көздөгөнүнө жетүүгө далилат кылып, көкүрөгүндөгүсүн ак эдил чыгарган көрсөк болот. А бирок Акбермет ага ынабай айтат да: келиндерди карасам, күмүштөн чачпак салынып, келген жери ылайык. Мен шордуну карасам, келген жерим келишпей, кейишти тарттым муңайып. Беш-бештен өргөн чачымды, беш калмактык башымды, билимсиз жаман кез болуп коргулду менин башымды. Кызыл тоо башы желдейди, кыргыйык комбос белдейди. Кызыккан жарга жеткизбей, кыз экенде кыйылткан. Кыргыз Кытай баш кошсо, кызы туубас мен дейди. Кара тоо башы желдейди, карчыга комбос белдейди. Каалаган жарга жеткизбей, казак калмак баш кошсо, катыны туубас мен дейди. Мен шорду тегиз ойлоп отурсам, акылы жаман зилдейди деп жазып атат да. Анан ошентип ошол өз чыгармасы аркылуу өз бейнесин түзүп кеткен кайран акын өткөн кылымдын башындагы ошол кыргыз кыздарынын үнүн эшиттирет да. Анын ырларында ошол Күйгөн, Секетбай сыяктуу ошол доордо кыз оюндарда айрыкча көркүнө чыга ырдалчу ырлар дагы орун алган. Мисалы, тексттерине кайрылып көрсөк, калкың арпа жайлаган, катарлап кулун байлаган, кайраным Секет кайдасың, кантемин жандын айласын. Ушу сыяктуу да. Бул өңдүү ырлар ошо жеке тагдыры Акберметтикине окшошо бербеген болсо дагы, ал каалаган кембагал кыз ырдаса жарашчу ырлар да. Ошо акындык поэзияга мүнөздүү болгондой, беренелерди кайрып келип ойду тереңине жеткирүү,
аллитерация, аалам түзүлүшүнө, табият көрүнүшүнө, материалдуу дүйнөгө тиешелүү нерселерди келип адамдын ички дүйнөсүндөгү нерселерге жоорулуштуруп, ылайыкташтырып, үндөштүрүп жиберүү, лирика, арман, кошок жанрларынын удама уда, кээде алардын бири гана өзүнүн түпкү маанисинде учурашы, ушул акын жараткан ырлардын толук кандуу элдик поэзиянын нугунда өнүккөндүгүн көрсөтүп турат. Алыстан келип сөздү ошо сааты чыккан учурда тиешелүү сапка сыйлыгыштырып жиберүү, ошол эле учурда кайманалуулук, окумдуулук эмес угумдуулук, жапырак кагазга эмес, ошол жандуу добушка шайкеш элдик ырлар, жады маданияты аркылуу өз көркөм өнөрүн кийинкилерге берген элдин ушу жалпы жетишкендиги, чеберчилиги деп айтсак болот. Дагы менин атым бурулча, мейли салты бузулса деп, өзүнүн эмнеге баратканын билип туруп, басырылбай, башын бийик көтөрүп жашап өткөн, тагдырында трагедиясы бар Эрнст Турсуновдун сөзү менен айтканда. Сандык башталышты Советбек Байгазиевдин сөзү менен айтканда, таасын байкаткан аял заты дагы тарыхта белгилүү. Ушу тарыхта көкүрөндөгү нерсени чыгара албагандыгынын айынан турмуштан кол үзгөн көптөгөн аял ысымдары дагы белгилүү. Атасы атактуу манасчы Сагынбай Орозбаковдун манасчылык өнөрү өзүнө өткөн кызы, улуу кызы Токтообүй ошо турмушка чыгып, көшөгө ичинде отурса, манас айт деп ийинге ошо чоролор чокмор менен сабач экен да. Анан ошо эстен танып калып, анан кайра эс алып калганда бир аз манас айтып, кичине алаксыйын десе, сен манас айтпа деп күйөөсү урчу экен да. Ошентип баягы эки ысымды көтөрө албай, Токтообүй турмуштан эрте эле каза болот. Анан ошол Сагынбай Орозбаковдун экинчи кызы Бурулбүбү, ал дагы ушул ага да ушундай касиет берилген экен дагы, ал да турмушка чыгып, анан бирок ал өзү эле баягы өзүм келин болсом, анан ушу манас айтып, тиги жылаң баш отурганым жарабайт деп манас айтпай коюп, баягы жогортон арбактар кыйнап, ошо эки ортодо кысымды көтөрө албай, анан ал дагы эрте эле каза болот да. Анан ушул жагынан алганда баягы өнөрдү аркалоо аялдар үчүн өтө кыйын. Мында ушу менталитет менен адеп ахлактын таасири абдан чектөөчү фактор болгон. Анан ошолго карабастан биздин коомдо баягы аял затын кичине адабиятка жакындаштырсак, аял затында өзүнүн сөзү болсо деген сыяктуу бир шарттар кийинчерээк баягы революциядан кийин түзүлгөн да аялдарга карата. Мисалы, айрым бир булактарда Төлөкабылов, Лепесов, Калпаков, Мажиков, Байчериков, Максутов, Баязыков, Акунбаев, Кудайбергенов, Касымалы Баяленов менен сапарлаш болуп, ошо биздин профессионалдык адабиятта калем сынаган Зина Лепесова деген аялдын ысымы дагы айтылат. Бирок биз анын жазгандарын, чыгармаларын издеп эч кандай маалымат таба алган жокпуз. Болгону Абдыган Эркебаевдин «Мало изученные страницы киргизской литературы» деген китебинде 2 строфа гана ыры берилет да. Башка чыгармачылыгы тууралуу маалымат жок. Ал эми биздин алгачкы профессионалдык акындар ушул аялдар теңдигин көздөп абдан көп чыгармаларды жазышып, ушул аялдардын коомго аралашып кетүүсүнө кандайдыр бир деңгээлде шарт түзүшкөн. Мисалы, Касым Тыныстановдун «Кыз карындастарыма», Токубаевдин «Өмүркул менен Гүлнар», Кыздарай, Элебаевдин «Жаңылык», Жума Жамгырчиевдин «Кыздарга», Талпынгын, Кыргыз аялы, Бөбөкан, аялдар, кол сунугун теңдик гүлүнө дейт, Кубанычбек Маликовдун «Таш көзгүнүн түбүндө» сыяктуу ырларын айтсак болот. Ушул эле катарда Алы Токонбаевдин бир топ чыгармалары бар да, ырлары, лирикалары, андан сырткары поэмалары бар. Мисалы, Асылбай менен Калыйпа, Бермет аттуу чакан поэмалары да. Анан ошо биздин алгачкы интеллигенция, алгачкы акын жазуучулар, жигиттер да, ошо аялдар теңдигин көздөп, өздөрү эптеп адабиятта, өздөрү эптеп элдир-селдир ыр жазып жүрсө дагы, ошол аялдардын деген коомго аралашышына, ошол колдоруна бир калем алып, чыгармачылыкка аралашып кетүүсүнө кандайдыр бир негизде бир шарт түзгөн да, өздөрүнүн ырлары аркылуу аларды үгүттөп, ушул адабиятка алып келгенге бир мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет кылышкан да. Муну ошол биз аялдар үчүн түзүлгөн алгачкы бир мүмкүнчүлүк, алгачкы шарт деп түшүндүрсөк болот.